Азаттык радиосунун Данесте телекөрсөтүүсү ар дүйшөмбү сайын Кыргызстандын булуң бурчунан кызыктуу репортаждарды жана жүрөктө данек калтыра турган кызыктуу каармандар тууралуу баяндарды сунуштап келет. Анда бүгүнкү топтомдун мазмуну. Дат баскан темирге жан салган уста Баткендик Олжобай Аманбаев таштандыга кете турган темир тезектен пайдалуу буюмдар жасап келет. Темирге өтө кызыгуусу чоң. Билими 9-класс болгону менен ой жүгүртүүсү университет академияны бүткөндөр менен бирдей эле. Китепке дилгир активист Нарындын окуучуларын китепке кызыктырууга аракет кылган Насыпбек Асанбаевдин аракети. Мен бүт электин ошо китебин окуп калганчы, мен бүгүн деп кадимкидей эле ошондо атаандаштык аябай көп болду. Анткени мен биринчи бул китепти окуп бүтүшүм керек, андан кийин мындан калбашым керек деген эме болду. Маршруткада комуз черткен жыгач уста жыгаштын сырын билген бишкектик Орозбек Пазыловдун тилеги. Ушинтип кол чаап турсаңар, базарга чейин туугандар. Ой, менин силерге өзүм уксаңар. Эне менен ажалдын реанимациядагы кармашы Кыргыз Академиялык улуттук драма театры жазгы сезонду психологиялык спектакль менен жапты. Мен ага өлүүгө туура келет дедим. Сиз мени түшүндүңүзбү? Азаттыктын Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымамынов, эсенсизби? Көрсөтүүнүн башында Кыргызстанда күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат менен бөлүшүп кетели. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 31 майга чейин аба ырайы туруксуз болот деп эскертип жатат. Ушул күндөр өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөөрүн маалым кылды. Буга чейин Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарынын айрым райондорунда жүргөн сел бир адамдын өмүрүн алып, миллиондогон сом чыгымга учуратты. Кыргызстандын түндүгүндө болсо эл кардан жапа чегип жатышат. Малчылар жайлоого чыга баштаган кезде жааган калың кардан Ысык Көл облусунда 3 район жабыркап, бир эле районда 1000ден ашуун мал кырылды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, айрыкча Түп, Ысык Көл жана Ак Суу райондорунун аймагында мал жанга көп зыян келди. Жергиликтүү бийлик жаратылыш кырсыгында жабыркаган чабандарды кыдырып, абалы менен таанышып жатат. Элдин малдын багасы. Элдин малдын багасы 50дей баш өлүптүр. Булардын да чогулту десеңер? Чогулт бизе жана ошол машина кайры бир машина жалдаш керек болот. Аны кайра салмаса анын үйдө калыс алып кеткен эмне? Аны алып кеткенде муну барып ээсине көргөзөсүңөр да? Ээсине ошо арын ээсине тактоо таза тиги балдар кеткенде кара мен бек мал тозуп. Канча мал бар эле баш аягы? 700 кою бар болчу. 30дай торпок. Мемлекет тарабынан мына бүгүн 1 тоннадан сайларка бердик 2 районгочу. Андан тышкары мына азыр 1000 түпкө жакын чөп келтат го дейм бияка. Каракол шаарынан келтат, айыл өкмөттөр жардам берип атат, жанагы жайыт комитеттери жардам берип атат. Эл деле карап турбайт, кээ бир өздөрүнүн жардам берип. Мисалы, Шахта Жыргалаң айылынын өй жагында Октябрь айыл өкмөтүнүн малы экен. Ал айыл өкмөттөр өзүлөрү дагы келип жардам берип атышат. Өткөн жумада Ысык Көл облусунун аймагында жааган кардын калыңдыгы 50 сантиметрге жеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги чыгымдын так санын эсептеп бүтө элек. Бирок алдын ала эсеп боюнча Ысык Көл айланасында жааган кардан кийинки материалдык чыгымдын көлөмү кеминде 18 миллион сомдон ашты. Нарын облусунун Ат Башы районунда да калың жааган кардан кеминде 800 кой эчки жоголду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жээликтүү бөлүмү жана жарандык коргонуу комиссиясы кырсыктын кесепетин тактап жатат. Күтүүсүз сууктан жапа чегип, малынан болочок түшүмүнөн ажыраган элге өкмөт кандай жардам берери азырынча белгисиз. Эми Данистен өзөгүн түзгөн көңүлгө данек калтырган каармандарга өтөлү. Алыскы Кадамжай районуна караштуу Жаш Тилек айылынын тургуну Олжобай Аманбаев таштандыга кете турган темир тезектен пайдалуу буюмдар жасайт. Кээ бир жабдыктарды ал өзү ойлоп, кураштырып да чыккан. Өзү жасаган чакан шаймандар менен үй бүлөсүн багып, айылдаштарынын түйшүгүн жеңилдеткен Баткендик темир уста Олжобай Аманбаев менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолугуп келген. Мал калды карап, сугарып жылдырып тургун. Биз эгин тигинди карап келели. Темир тезектин сырын мыкты билген Олжобай быйыл жазда талаага жаңы табылгасын чыгарды. Жер айдап эгиндин астын жумшартып туруучу бул шайманы
чыгымы аз, үнөмдүү жардамчы. Ал бир күндө 20 кишинин ишин жалгыз өзү аткарып, колду узартып турат. Жасалышынын муктаждыгы бизде азыр эшек деген нерсе жок. Жаңа эл, жаңа эмеде. Анан бирөөдү жалдап ашарчы салганга каражатыбыз анчалык жетишпейт. Ошого ушул нерселерди жасап, ойлонуп дегендей. Ол жөн эле мотоциклдин дискасы. Себеби аны болону менен кое турган болсок, ал бул жерде тыгылып же башка болуп туруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай протекторлорду коюп темирден. Бул жакшы нерсе экен. Арыктын ичин дагы жумшартып, өзүнүн ролун аткарып кетет. Ал эми бул 3 скоросттан турат. Двигатели деле ончолук расход көп кылбайт. Бир күнүнө 3 литр бензин расход кылат. 3 литр бензин менен канча жерди айдап 3 литр бензин? 50 сотик, 70 сотикке жетет эми. Бир саатта 20 сотик, 25 сотик жерди культивация кылып чыгарып атабыз. Олжобайдын бул шайманы өзүнүн эле жерин айда бербей, кошумча киреше да таап жаткан кези. Ал эски калып кеткен металлдардан, темирлерден жыйыштырып, мотоциклдердин дискаларын таап дегендей, Кудай кааласа көбөйтөбүз деген үмүт бар. Кайсыл ишти кылардан алдың жеңил, оңой жак, оңой бүтө турган жагын издеш керек да. Муну чабыш керек экен деп саартан кечкече чөкүч менен көйлөп отура бербей, муну кандай жолдору менен пайдаланса болот, ушундай изденүү менен болот да бул бардыгы. Баягы теплица көбөйүп кетип атат бизде. Теплицалардын ичини жумшартып, башка эгинди жыйнап алгандан кийин анын ичини айдап дегендей, ошондой мини трактор жасаш керек болуп атат. Анда 1-2 металлдарын таап койгон, деталдарын. Эми ушу күзгө карап чыгарабыз. Себеби биздин айылда лимон, помидоры, болгарский дегендей нерселер теплицага эгилет. Ушу теплицанын ичиндеги обработкаларды жасай турган техника жасайм эми, насип кылса Кудай кааласа. Олжобай орто мектепти бүткөн соң дыйканчылык кылып айылда эле калган. Жаштайынан темир тезек, техникага кызыккан дыйкан акырындап айыл түйшүгүн жеңилдеткен шаймандарды жасай баштаган. Азыр анын кампасы бир топ кызыктарга толгон. Мен иштей турган ишканам шу жер. Бу жерде ар кандай металлдардан мондай трактордун шаймандарын жасайбыз. Ал азыр эми жасалып аткан жер жаңгак чакчуу деп коебуз. Бул мына жерге бункер коюлат дагы. Чагылган данеги паска түшүп, мына вентилятор менен баягы постогу ал жака учуп чыгып, жер жаңгакты тазалап тура турган нерсе. Анан өрүктүн сөөгүнү чыга турган мына ал аппарат. Өрүктүн данегини кайга салат өзүнүз? Кайерден салат? Өрүктүн данегини могу жерге салат. Мына бункер деп коебуз. Ушу бункерге салсак, мына ал ичидеги шайманы аны сындырып, сөөгүн сындырып, данегини ажыратып берет да. Бул нерсе брекет деп коет. Көмүрдүн майдасы менен апилкени аралаштырып туруп, ушул менен престеп, мына бул да колдо жасалган. Престеп жеткенден кийин мына астыда эмеси бар, крышкасы. Мына крышкасын ачсаңыз, мыналар түшөт. Анан мынасын көтөрүп, мыналарга толтуруп алып туруп, дагы престей бересиз. Колдо эле басып. Амма бизде устаханада отработка баягы иштелип чыккан майлар көп калат да, калдыктарына. Кышындасы ушул печкага 5 литр куйсаңыз 8 саат жылуулук чыгарат. Авариядан же бир немеден, кырсыктан путу баспай калган, басканга чейинки убакытта пайдалана турган кол араба деп коебуз. Ошондой нерсе жасасакпы деп сатып алганга ал 20 миң, 22 миң сом турат экен. Бирөө заказ кылды, ушундай болуп атат, мен зеригип калдым.
жата берип автокырсыктан жаракат алган эди. Ошонун айтуусун боюнча эле жасап берейин деп ниет кылып. Буга эки жагы да велосипеддин дискалары коюлат. 3 баланын атасын дээрлик бош басып жүргөнүн көрбөйсүн дешет айылдаштары. Үйдөгү кампасындагы жумушунан тышкары ал убактысын көбүн чоң жол жээгиндеги атайын унааларды оңдоочу жайда өткөрөт. Ал жакта иши түшкөн айылдыктардын ажатын ачат. Темирге өтө кызыгуусу чоң. Ошого кызыгып жүрүп, чоң азыркы мезгилде жетишкен уста болуп чыкты. Билими 9 класс болгону менен ой жүгүртүүсү университет академияны бүткөндөр менен бирдей эле. Ар бир жасаган нерсеси эффективдүү болуп чыгат. Иш берет да, мындай кыргызча айтканда иш берет жасаган нерсеси. Туаса талант деп коет, муну окуган эмес, жеңил машиналарга жан салат мындайча айтканда. Эгерде бул чоңураак окуу жайды бүткөндө, илгерки союз мезгили болгондо рационализатор деп отурат эле бир жердечи. Ойлоп чыгарып коюп, ошонун компенсациясына тирлик кылыпчы. Азыр эми андай жок. Темирди матадай ийлеп, жамап жаскап ишке киргизип жаткан уста азыр чоң ачылыш болбосо дагы айылдыктарды таң калтырган. Алардын жашоосун жеңилдеткен жаңы буюмдарды жасайм деп, болочок табылгаларын ишке ашыруу кыялын ичинде багып жүрөт. Кампага атасын ээрчип кирип чыгып, темир тезекке кызыгып, кармалай калган кичүү уулуна үмүт артып, өз өнөрүнүн улантуучусу катары көрөт. Олжобай Аманбаевке ийгилик каалайбыз. Ушундай адамдарды колдоого алсак, элибиздин түйшүгүн жеңилдеткен көптөгөн шайман буюмдарды мыктылап чыгармак. Андан тышкары жерлердеги ушундай өнөрлүү, табышкер адамдар тууралуу бизге кабарлап коюңуздар. Жергиликтүү кабарчыларыбыз атайын Тасма Даярда шаарында эскерте кетейин. Эмки жаратманыбыз өз алдынча китеп окуунун арындын айрым мектептерине сунуш кылып, башталгыч класстын окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө ашыккан Насипбек Асанбаев. Соңку убакта телефон чукулап, андан башка убактысы артпаган балдарды китепке кызыктырууга аракет кылып, мугалимдердин да колдоосун тапкан Насипбектин атуулдук жогорку демилгесин кабарчыбыз Мирлан Кадыров атайы Кочкорго барып тартып келди эле. Азыр чогуу көрөлү. Улаган жерде бир падыша болгон экен, аны алышып турат. Капыстан алардын атасы Бул тестиелер бир жыл бою сабактан тышкары өткөн окуу сааты программасынан экзамен берип жатышат. Алар Кочкор районундагы Карасас айылынын Сагынбай Орозбак уулу атындагы орто мектебинин 2 классынын окуучулары. Бир жыл мурда башталган бул программанын жыйынтыгы менен алар 3 жомок китепти окуп бүтүрүшкөн. Мага эң баарынан Орсел, дүйнө элдеринин жомоктору бүт эле китеп жакты. Коян жана короз ден. Дүйнө элдеринин жомоктору, Орсел жомогу, адаби окууну, тил жазуу, адептерди окуу. Жыйынтыктоочу сабакта окуучулар буга чейин окуган жомокторуна жараша ошол жомоктогу каармандарды өздөрү аткарышып, өнөрлөрүн элге тартуулашты. Бул китеп окуу долбоорун активист Насипбек Асанбаев өз алдынча демилгелеп, мектеп жетекчилигине сунуш кылган. Китептерди болсо өз каражатына сатып алып, жетпегенин кадимки принтерден жөнөкөй кагазга басып чыгарган экен. Жаштардын көбү керек болсо өзүнүн атын туура жаза албай калган жаштар бар экенин көрдүк да. Андан сырткары баягы телевидениеден, тиндемеден чыгып атпайбы? Чынын Айтматов ким десе ал гитарист деп атышат, Алык Осмонов ким десе ал деген депутат деп атышат деген сыяктуу ушундай улуу жазуучуларды тааныбай калышты. Алардын чыгармаларын такыр эле тааныбай калышты, окубай калыштан ушундан улам анан ойлор келип атты да, канткенде балдарды элди китеп окууга тартабыз деп анан бир китеп боюнча конкурс өткөрөйүн деп ойлонуп жүрдүм. Анын үчүн ойлонуп көрсөм бирок акча керек экен. Анан дагы тиндемде андан сырткары мен айылга барып туруп эле могу китептен конкурс жарыялап атам десем, катышкан киши деле аз болуп калчу да ал жердечи. Анан демек буну деген айылдын ичинде болбойт экен деп ойлонуп жүрүп анан буну мектептен башташ керек экен. Биринчи мектепке конкурс өткөрүш керек экен деп ойлондум, бирок кийин мектепке конкурс өткөрсөң деле азыркы балдар китеп окубай атпайбы? Ошондон улам мектепти эле окубай коюшу мүмкүн деп анан анда жок дегенде жумасына бирден саат
китеп окутпайлыбы деген ой ушундан улам келип, анан жумасына дебедим, күнүнө 1 саат китеп сааты деп таап ошону. Анан ойлоп, ушу ой иштеп чыктым да. Бул долбоорлорду ишке ашырууда мектеп программасы менен айкалыштыруу үчүн күнүмдүк сабактардан кийин кошумча 1 саат бөлүүгө туура келген. Жомоктордон турган сабакты жактырган окуучулар кызыгуу менен катышып, сабактын бүтүшүн каалабай турушту дейт мугалимдер. Башында көп көн албай атканбыз, андан кийин балдар кызыгып, эже окуп кетеличи деген балдар болуп атты. Чынында элечи, мен бүт электин ошо китебин окуп алайынчы мен бүгүн деп кадимкидей эле ошондой атаандаштык аябай көп болду. Анткени мен биринчи бул китепти окуп бүтүшүм керек, андан кийин мындан калбашым керек деген эме болду. Бул проект аябай бизге жакты, балдардын окуусун аябай жакшы шарт өбөлгө түздү. Китепти шар окуп калган балдарга уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу белектер болду. Алардын асты мүнөтүнө 130га жакын сөздү окуп калышкан экен. Балдарынын жетишкендигине күбө болгон ата-энелер болсо өздөрүнчө жетине албай жатышты. Ой жүгүртүүсү да өзгөрүлдү. Аябай окуганы дагычы. Окуганы көбөйдү. Мисалы азыр биринчиликти албадыбы. Анан окуусу дагы орусчага да аябай кызыгат. Орусча жомокторду таап бер дейт, орусча окуйм мен дейт. Мындай окуу саат программасы учурда Кочкор районунун 2 мектебинде жана Ат башы районундагы 1 мектепте иш алып барып жаткан учуру. Долбоордун демилгечиси болсо кийинки окуу жылда бул программаны дагы да болсо көбөйтүп, башка мектептерде класстарды кошуу дымагында турат. Бирок ал кыялын ишке ашыруу үчүн биринчи кезекте адабий китептерди сатып алуу үчүн демээрчү табуу керек. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу. Кыйынчылыктарды жеңе билген, кызыктуу ушундай жарандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз. Байланышуу жолдору azattik.org сайтында, ошондой эле WhatsApp номерибиз бар 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз азаттык үналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Бул Азаттык радиосунун Данисте теле топтому кийинки баян маршруткада комуз черткен жыгач уста тууралуу болот. 53 жаштагы Орозбек Пазылов 2002 жылы Илейлектен Бишкекке көчүп келген, шаар четиндеги жан конушта Жупуну Батирде жашаган уста өрүк жанга кара жыгачтан комуз чаап, кол эмгегин базарга алып барып сатып жамбагат. Эң кызыгы, ал өзү жасаган комуз менен күүс алып, жамактатып, ырдап, жолдо ката жарнамалоого да жетишет экен. Орозбек устанын тилегин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева угуп келди. Бул мындай өрүк комуз бул. Муну эми мына ичини мына чызыктан оюлат да, анан бул жерге мындай неме кошулат. Муну курама комуз деп коет. Көп эле жылда болду. 7-класстан бери ушу устачылык менен алектенип комуздун биринчи мен устачылыгым ушу комуздан. Ама килем соккон немени билесиңер да, токмок деп коет. Ошодон башталды да. Ошо биздин маалда телевизор аябай сейрек, 3-4 айылда bir черно-белый телевизор болчу эле. Ошо телевизордон Мыскал Өмүрканова эжебиздин чепти ырдап атканын көрүп ушундай жүрөккө ушундай неме болду да. Башкача сезим болот өтө берилип, жөн эле кирип кетким келип атты да ошо немеге. Мына ушундай өрүктү жонуп отуруп, комузду размерге түшүрүп, анан комузду жасап чыктым да. Бирок оор салмактуу да, үн жок, неме жок. Атам байкап жүргөн экен, сынап жүргөн экен да, мындай ойлосом ошондой экен. Апен мунун ичинимди боёт, анан мындай кылат деп түшүндүрдү. Аны деп алып анан бир трактордун клапанын өгөө менен өгөйлөп, учкурлап, ошо менен оюп, колдордун аяктары кап-кара мазал болуп кетип. Анан капкактан ойносом, үн чыкты да. Ох деп аябай сүйүндүм ошо комуз болуп чыкканына. Бир айдан өрүк болсо 6-7 жасайм. Карагайдан карагайды бир күндө 3 жасаса болот. Карагай жумшак да. Жеңил. Анан эми карагай өрүктөй болбойт. Үнү, кайрыгы анчалык эмес да. Анан баасы дагы арзан.
Elim keyde jetip kalat, keyde jetpey kalat. Tabiat ушундай бул. Алла Таала баардыгын эле бирдей кылып берип койбойт да. Адам баласы да мындай жетишсиз болуп жүргөндө эле жакшы. Мындай ашып, мындай неме болуп кетпесиң да. Туурабы? Жакын эле алдык, эми берге мындай бир чоң навес устакана салып, анан берге дагы бир 5-6 бала алам да. Ошого эмек кылабыз, хозяйнабыз бир жака кеткен, ошол келгенче күтүп турам, ошол келсе анан биякты баштайбыз да. Комуздан башка эшик, терезе, лестница немелери, эмне эле болсо да бүт эле баарын жасай берем. Бишкекке 2002-жылы келдим. Анан баягы башка атчысы Байтал Жорголов дегенде атам качып болуп калды да. Анан аялым качып болуп калды. Biraz kişine kıynadı da. Ama ошодон келдим ben. Келген шаарга келгенде да өзүм эле куп-кур эле келгем. Эч ким тааныбайм, эч бир неме жок. Эшик, терезе жасап, талчыкты бир 4-5 жыл ошол жакта иштедим. Акбосогодо жашап, талчыктан материал алып, эшик, терезе жасап жүрдүм. 2 кыз, 1 уулум бар. Бирөө Катыраңдын өзүнүн айылда. Köyge çıktı, biri Rusya'da, 2 nevri var. Örük komuz olsa 4.000'den 20.000'e çeyin satam da. Örük komuzun örüktün da türleri olur. Mesela mesleğim örüktür. Tüştüktün örgünde nememesi de. Üyün, kayrı, kançalık neme olmaydı da. Ona түштүк аябай ысык дагы аяктан да суудагы неме ушу өрүк аябай неме чыгат да. Анан өңү да кып-кызыл болуп чыгат. Түштүктөр мына Кадамжай, Лейлек, Баткен, Жалал Абад аяктын өрүктөрү ушундай да. Анан алар баалуу дагы. Ошолор эң эле арзаны 7.000-8.000 да. Мана. Рахмат, Разаке. Мала. Ana. Potro da se. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Akırın özünüz. Valla bakın. Şükür жақсы. Özünüz qandaysınız? Жақсы. İşler qanday? Akırınlık menen. Çok güzel alıp koyamaz. Anan kiyimçeler marşrutқа çıksam bile şoförler var tanıp kalganda. Oy, davay ırı menen dep. Ananın sözünü başka ellerden kolda koy davay deyiverip de anan. Makıldan el de. Köylem bolmasın diye anırıp keteverem ben. Attanı bazarga jönöp kalganlar, oy bazarga jönöp kalganda 164-cü marşrutка oy çıkkanlar. Anamla ırırdap jatkanda, oy suyunup da bardığı kol çağıp koldop turganlar. Uşuntip kol çağıp tursaңар bazarga çeyin tuğganlar. Oy benim sizlerge özümde uqsaңар. Biri 3'ü, 4'ü alıp çıkam da. Yani zakaslar kevleri alıp gel bir dağı deyit. Anan kedem şartka baylanıştığımda alıp barıp atayını kötürüp satkanға da tuğra kelet de. Marşrutқа çıksan komuzdu kayaktan aldın, kim жасайды eкен, kançaga aldın degen suroolor berет. Anan men özüm жасайм, men satıp жүрөм. Desem ana çertken kişi, jasagan kişi çertken daha biliş gerek. Çertpesin bir deydi. Çertsen ele oy ırı menen bolsun deydi. Anan ırdap koyam. Başında oşontu baştalып kaldı. Arzudan ağırgan tanrım eylülsün. Arzudan
Аналайдан чыккан эйс болсун, кызыгып кыздары таккандай кызыла бербеш урусун. Айныбыз бирге болбогон алыс көжөгү. Арманым мен ушундай немемди кол өнөрчүлүктүн элгерин баалим алып калганымды атам, аялым көрүп калганда ошол ушундай өкүнүч болуп келатат да. Сүйүнгөнүм ушу менин немем элге мындай таанылып, мен ушу элдин бир керектүү адамы болгоныма ушундай сүйүнөм да. Себеби элге канчалык неме кылсаң, эл канчалык сүйүнсө, бул менин дагы сүйүнүчүм. Может, башкалардын деле сүйүнүчү болуш керек да. Сен жолугуп мен алыста кеткенде. Мисалы бирөө менин комузумду алып бирөө четтин ырда бир жерде таанымал болуп калса, жөн эле сыймык да бул. Азыр немеде бар, бирөө менен алган, ал ырдап жүрөт. Аябай укмуш жакшы ырдайт. Көпчүлүк мактайт ой деп жөн эле угат да. Анан ага мен сыймыктанам. Кыялданганым ушу менден ушу комуз алып, ушу алдыга жылам деп үмүттөнгөндөр, ушулар бир чыныгы өзүнүн максатыга жетип, ошолор бир элге көрүнүп чыга калса, мен ошолордун ушундай чыгып ага бир мындай неме болуп турганга ушундай неме болом да. Өзүм үчүн эми мен өзүмдө деле мындай чыгармачылыктар бар. Ыр жазам да өзүм дагы. Ыр жазам, анан ушу буюрса ушулар бир чогултуп бир китеп чыгарайын деген үмүт ушундай да. Лейлегим киндик кан төккөн жерим, талантка таасири чоң сенин демиң, эмгекке адалдыкка так шалдырган о менин кереметтүү асыл жерим. Мен ушундай ырчымын, комузду жасап чыкчумун. Маршрутка чыкканда коңшулар зерикпей десин деп базарга ырдап деле кетип турчумун. Кыргыз Академиялык улуттук драма театры жазгы сезонун түрк драматургу Түнжер Жүжөнүгулунун бейтаныш психологиялык спектакли менен аяктоодо. Интерактивдүү нукта даярдалган оюн оорукананын палатасында өтүп, окуяга көрүүчүлөр да катышууда. Театр көрөрмандары спектаклде режиссердун жаңыча чечими оюндун кызыгын арттырып, 3 каармандан турган актерлук курам көрүүчүлөрдү 2 саатка телмиртип, башка дүйнөгө жетелеп кеткенин баса белгилеп жатышат. Benim gelinimden de aynı var. Ben sizge ağa işin böyle genişinde öğrettim. Antkeni al. Yaşayı aldı. Ben ağa burada bana hiç kaçan şey gelmez mi? Ayımda nasıl işime gelip? Оюнду жаш режиссер Шамил Дыйканбаев коюп, жаңычыл багыттагы театр режиссеру деген атын дагы бир жолу тастыктады. Ал кыргыз сахнасында психологиялык драма сейрек коюлгандыктан бул оюн көрүүчүлөргө өзгөчө сезилип жатат деген ойдо. Бул жанр негедир биздин кыргыз театрында көп коюлбайт. Анткени мен байкашмаганымча бизде мелодраманы көп жакшы көрүшөт биздин зритель. Же комедия, же мелодрама да. А психологиялык драма деген бул эң негизи актерлордун текст менен иштеген жолу биринчиден, сахнадагы жашоосу, бири-бири менен түзгөн мамилелер. Ал негизи бүт эле спектакльдерде болуш керек, сөз жок. Но психологиялык драмада буга көбүрөөк басым кылынат дегендей да. Sen emne? Düşünmeye jatasыңбы? Жок. Анданын ордуна сизди алып кеткенге уруксат бербейсизби? Сиз эмне деп дөөрүп атканыңызды түшүнөсүзбү? Академиялык драма театры быйылкы жаздагы сезону 31 майга чейин бейтаныш жана Рамаяна оюндары менен жаап жатат. Келерки 93-чү театралдык сезон күзүндө ачылат. Көрөрман, эгер сиз дагы Бишкекте болсоңуз, бул өзгөчө спектакльге күбө боло аласыз. Ушуну менен Данистен кезектеги чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бул көрсөтүүдө интернетке сөз түрдө коюлат. Лайк басканды унутпаңыз. Азаттыктын YouTube сайтында бардык бул көрсөтүүнүн архивин таба аласыз. Azatlyk.org бул биздин сайтыбыз. Студияда мен Сабыр Абдумамунов болдум. Кийинки дүйшөмбүгө чейин эсен туруңуз.